Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кечирим сурабаңыз президенттин Айсулуу Тыныбекованы куттуктаган видеосу. Президент Садыр Жапаров Париждеги Олимпиадада коло медалга ээ болгон Айсулуу Тыныбекованы куттуктады. Тыныбекова кече түнү кармашкан. Биз сиз жана сиздин жетишкендиктериңиз менен сыймыктанабыз. Себеби эгемендик жылдарында эркин күрөштү, айрыкча кыздар арасындагы күрөштү жандандыруунун, уулантуунун, өнүктүрүүнүн сап башында турдуңуз. Канчалаган кыргыз кыздарынын кумири болдуңуз. Эл аралык деңгээлде далай ийгиликтерди жаратып, тирүү легендага айландыңыз. Башыңызды ылдый салбаңыз, мүңкүрөбөңүз. Баш байгени ала албай калдым деп кечирим сурабаңыз. Сиз кыргыз элинин алдында жасай турган милдетиңизди эч эле ашыгы менен жасагансыз. Эч кандай карыздар эмессиз деген Садыр Жапаров. Мамлекет башчы спортчунун мекенине аман-эсен кайтып келишин кыргыз эли чыдамсыздык менен күтүп жатканын билдирди. Тыныбекова Жапаровго жана Кыргызстан элине жылуу сөздөрү жана колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирип, булага жаңы жеңиштерге жана жетишкендиктерге дем күч берип жатканын белгиледи. Ошондой эле балбан маанайы жакшы экенин, күрөштүн жыйынтыгына өзү ыраазы болгонун жана жаракаттан улам бир буту менен күрөшкөнүн билдирди. Ал бутундагы таңууну Олимпиада алдында гана чечип, бир нече күндөн кийин Парижге таймашка жөнөп кеткенин айтып берген. Кыргызстандык балбан кыз алгач нигериялык Эстер Колаволени утуп чейрек финалга чыккан. Андан кийинки атаандаш акшылык Кайла Мираклды да уткан. Жарым финалда украиналык Ирина Коляденко менен беттешке жеңилип калып, коло медал үчүн күрөшмөй болгон. Тыныбекованын 3-чү орун үчүн монголиялык атлет Орхон Пуревдоржу менен кармашы өзгөчө болду. Ал таймаштын акыркы мүнөттөрүндө эсепти теңдеп, атаандашын утуп, коло медал тагынды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Олимпиада 2024 кыргызстандык жөөгүлүк жарышта 14-чү болуп келди. Париждеги жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында жеңил атлетика боюнча марафон болуп өттү. Улуттук курама команданын мүчөсү Сардана Трофимова жарышта 14-чү болуп келди. Ал биринчи 25 чакырымды экинчи болуп чуркап өттү, бирок андан кийин атаандаштарынан артта калды. Трофимова 42 км 195 метр аралыкты 2 саат 26-47 минутада чуркап өттү. Ошентип ал өлкөнүн рекордун жаңылады. Нидерландиянын атынан чыккан кениялык жөөгүлүк ошондой эле Олимпиада рекордун жараткан Сифан Хассан марафондо алтын жеңип алды. Анын жыйынтыгы 2 саат 22-55 мүнөт болду. Быйыл Ала-Бука Чаткал жолунун 70-чи чакырымы оңдолот. Ала-Бука Чаткал жолунун 25-чи чакырымына асфальт төшөө аяктады. Жыл аягына чейин жалпысынан 70 чакырымы оңдолот. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Нурлан Шакиев баштаган депутаттардын жергиликтүү эл менен жолугушуусунда айтылды. Калган 100 чакырым жолду оңдоо кийинки жыл бүткөрлөрү, андан сырткары Талас облусуна ашкан жолдун 19 чакырымына дагы асфальт бастырылары белгиленди. Кыргызстандагы эң алыскы райондордун бири болгон Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районундагы жолго байланыштуу маселе бир канча жылдан бери көтөрүлүп келген. Июнь айында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл жалпысынан 400 чакырым жол оңдолоорун маалымдаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан автожолдору курууга эл аралык каржы уюмдардан 2,5 миллиарддан ашык доллар насыя алган жана анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Кыргыз элинин сөөгүн агарттың Садыр Жапаров Мунарбек Сейитбек уулун куттуктады. Президент Садыр Жапаров 11 августта телефон аркылуу сүйлөшүүдө улуттук курама команданын мүчөсү Мушкер Мунарбек Сейитбек уулун Парижде өткөн Олимпиада оюндарында күмүш медал учуу менен куттуктады. Мамлекет башчы Мунарбек Сейитбек уулу өз жеңиши менен элибиздин, ата-бабаларыбыздын баатыр мүнөзүн дүйнө жүзүнө даана так көрсөткөнүн белгиледи. Садыр Жапаров талыкпаган жана аябаган машыгуулардын аркасында жетишилген бул жеңиш бүткүл элдин сыймыгы экенин баса белгилеп, спортчунун жетишкендиги менен соц тармакта биринен бири ашып, кыргызстандыктар гана эмес,
бүткүл дүйнөдөгүлөр сыймыктанып жатканын кошумчалады. Сен баарыбызга укмуш эмоцияларды тартууладың, деди президент. Мамлекет башчысы мындан туура 1 жыл мурун Мунарбек Сейитбек уулун кабыл алганында Союз маалында кыргыз бокс мектебинин атагы дүңгүрөп, андан кийин эгемендик жылдарына тилекке каршы солгундап, ал турсун унутулуп бараткан жөнүндө айтканын эске салды. Бирок анын жеңиши кыргыз мушкерлеринин чугур эмес, дагы деле күчтүү жана чоң жечкендиктерге жөндөмдүү экенин далилдеп койду. Садыр Жапаров улуттук курама команданын мүчөсүнө, анын машыктыруучуларына жана секунданттарына бул тарыхый жеңишке алып келген талыкпаган эмгеги жана аракети үчүн терең ыраазычылык билдирди. Сен бүткүл кыргыз элинин сөөгүн агартып, намысына жарадың иним. Тарых жараткан жеңишиң менен дагы бир жолу куттуктайм, азаматсың, деди президент. Өз кезегинде Мунарбек Сейитбек уулу президент Садыр Жапаровга жана жалпы кыргыз элине колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирип, бул колдоо ийгиликке жетүүгө жардам бергенин белгиледи. Кичинекей, наристе жаш, 6 баласы жетим калбасын, ушул эне жашасын десеңиздер, аягына чейин көрүп, видеого лайк басып, колунда бар инсандар, Аллах үчүн ихсан кылып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Операция болуш үчүн $20 000 каражат керектелиптир. Эми бул сума да өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Ушул эжекебиздин буттарында, сөөктөр мындайча айтканда кальций азайып, буту иштебей шал болуп баратат да күндөн күнгөчө. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Болушунча ихсаныңыздарды көбөйтүп, ушул эжекебизге бериңиздер. Ушул реквизиттер Мухамбек П деп Сбербанк чыгат, Эмбанк Курстанбек Б деп чыгат тугандар. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды которуп коюңуздар. Бул аталып аткан реквизиттерди айтып атканымдын себеби көпчүлүгү баягы биздин видеолорду көчүрүп алып, өздөрүнүн немесин коюп алып, мошенничество кылышы мүмкүн экен да туугандар. Ошолор көчүрүп алгандар болуп атат да. Биз көбүнчө ушул робудуга берип эме кылган учурларыбыз болду. Биздики официальный фонд Юстиция министрлигинен атайын каттоодон өткөн. Кеңири ушул эжекебиздин өзүнө түшөт, көрө бересиздер. Эжекебиздин 6 баласы бар. Ушинтип күндө ушул акыбалда жатат да. Бул жакта мына кичинекей бөбөгү наристеси дагы жатат. Эми эжекебиз тура албагандыгына байланыштуу. Бул бөбөктү бул жакта эжебиздин кыздары карайт да. Эжебиз ушул акыбалда жатат. Ошо кайдыгер карабастан ушул эжебизге жардам берип кетиңиздер туугандар. Мындай күндү, мындай оор дартты эч кимдин башына салбасын. Кудайым душманыбызга дагы ыра көрбөйбүз. Буюрса эжекебиздин дагы үмүтү чоң сиздерден. Ошол насип кылса, эжекебиз бутунда туруп кала турган болсо, Алла насип кылса, ушу сиздердин бир чоң бир соопто калганыңыздарга мына акыретте дагы күбө болобуз туугандар. Кош бойлуу экениме карабай жолдошум жылаңачтап сабады деген келин боюнча милиция маалымат берди. Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал Абадта турмушка чыккан 1997-жылы туулган К кызы А кайрылып жолдошу тарабынан сабалганын, милиция жолдошун кармабай жатканына байланыштуу коркуп жатканын билдирген. Турмушка чыкканыма 1,5 ай болду. Экинчи турмушум жолдошум экөөбүздүн ортобузда түшүнбөстүктөр буга чейин болуп келген. 8 августта туулган күнүм болгонуна байланыштуу соц тармакка сүрөт видео жарыялагам. Ошондон уруш башталды, мен үйүмө кетем деп кийим чогултуп баштагам. Сенин кеткиң барбы деп сабап салды. Кийимдеримдин баары айрылды. Кошуналар милиция чакырышты. Алар келип жолдошумду кармабай коюшту. Азыр мен коркуп жатам, качан алдыман чыгып өлтүрүп кетет деп. Сабалган учурда 7 жумалык кош бойлуу болчумун. Мен жылаңач кылып кошуналардын көзүнчө сабаган үчүн жооп бериши керек. Мага деле азыр оңой болуп жаткан жок, кызаланып жатам деген келин. Редакцияга Жалал Абад милициясынан окуя тууралуу маалымат беришкен. 8 август күнү Жалал Абад милициясына Жалал Абад облустук ооруканасынын дарыгеринен кабар түшкөн. Анда 8 август күнү саат 22:20 чамасында Жалал Абад шаарынын Живпром участкасынын тургунунун жолдошу 2000-жылы туулган Н уулу М эч бир себепсиз уруп койгонун билдирген. Кесепетинен келин Жалал Абад облустук ооруканасына кайрылып, амбулатордук жардам алып чыгып кеткен. Аталган факты 8 август күнү Жалал Абад милициясынын маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Териштирүү учурунда окуя болгон жерге Жалал Абад милициясынын тергөө ыкчам тобу барган кезде келинчегин сабап салган жаран үйүндө жок экендиги аныкталган. Окуя боюнча жабырлануучу ошол түнү менен ойлонуп көрөйүн деп арыз жазуудан баш тарткан. Ал эми 9 август күнү келин саат 9:00 чамаларда Жалал Абад милициясынын тергөө кызматына арыз жазган. Жазган арыздын негизинде денесинен алган жаракаттарын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ошондой эле күйөөсү тергөөгө камсыз кылынып, ал өз көрсөтмөсүндө төмөндөгүлөрдү билдирген. Аял экөө урушка кетип, аял колун тиштеп алгандыктан
күйөөсү колу менен бетине чаап салганда мурдуганап кеткен. Ошол мезгилде аял кошуналарына айтып, мени сүрөт видеого тартып койгула деп суранып тарттырып алып, бир тууган эжесине жиберген. Учурда териштирүү иштери улантылууда дешти милициядан. Бұл видео жалаң еркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Электр станциялары Токтогул ГЭСин оңдоодо маанилүү өтөп аяктады. Электр станциялары ишканасы Токтогул ГЭСинин номер 1 гидроагрегатынын роторун орнотуу аяктаганын билдирди. Бул адистердин 5 айлык тынымсыз ишинин жыйынтыгы оңдотуу иштериндеги эң маанилүү этап экенин белгиледи. Аталган ишканага караштуу Токтогул ГЭСинин номер 1 гидроагрегаты 5 мартта реконструкцияга берилип токтотулган. Энергетика министрлиги 2024-2025 жылдагы күз-кыш мезгилине чейин үлгүрүү үчүн оңдоо иштери ылдам жүрүшү керектигин эскерткен. Буга чейин министрлик Токтогулдун номер 1 гидроагрегаты жаңыланган соң ГЭСтин жалпы кубаттуулугуна дагы 600 мегаватт кошулаарын билдирген. Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. Номер 4 агрегат 2022 жылы жана номер 2 агрегат 2023 жылы оңдоодон өткөн. Номер 3 агрегат 2025 жылы реконструкцияланышы керек. ГЭСтин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелген. Соңку жаңылоолордон кийин станциянын күчү 1320 ватт жекке. 1320 ватт чекке жетти. Реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук аяктаса анын кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт деп эсептелген. Кыргызстанда орточо маяна 35.298 сомду түздү. Өлкөдө чаккан ишканаларды эсепке албаганда январь-июнга карата орточо маянага 35.298 сомду түздү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин маалыматында айтылган. Агалай көрсөткүч 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10,6% ал эми керектөө баалардын индексин эске алуу менен реалдуу эмгек акынын өлчөмү 5,2% өскөн. Өсүү катталган тармактар тейлөө тармагы 41,5%, дүң жана чекене соода, автоунаа жана мотоциклдерди оңдоодо 3,5%, курулуш 27,5%. Суу менен камсыздоо, тазалоо, таштандыны кайра иштетүү 27%, кен казуу 24%, кыймылсыз мүлк операциялары 22%, кесиптик илимий жана техникалык ишмердүүлүк 21,4%, транспорт иш жана товарларды сактоо 16,4%, жерлерде финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 16%. Ошондой эле маалыматта былтыр биринчи жарым жылдыкта бардык тармакта өсүш болгону кошумчаланган. Бишкек катуу шамалда ондогон бак кыйрап көп кабаттуу үйлөрдүн чатыры сынды. Бишкек шаарында 9 августта кечке жуук болгон катуу шамалда 30дай бак сынып, 4 көп кабаттуу үйдүн, бир жер тамдын жана чайхананын чатыры сынды. Андан сырткары кырсыкта 4 машина жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 9 августта саат 17:49 19:00 1 саат 11 мүнөт ичине чейин Чүй облусунун Аламүдүн районунда жана Бишкек шаарында түштүктөн соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 26 метрге чейин жетти. Кырсыкта адам өмүрүнө коркунуч жараткан жагдай жана жабыркагандар болгон жок. Учурда тактоо уланууда, кошумча маалымат берилет деп жазылган маалыматта. Жыл башынан бери Бишкекте, Чүй жана Талас облустарында жана Балыкчы шаарында бир канча жолу катуу шамал болду. Март айынын аягында катуу шамалда Бишкек менен Чүйдө 26 адам жабыркап, алардын 6 ооруканага жаткырылган. Кырсыкта Чүйдөн 180ден ашык объект зыянга учурап, чыгым 23,5 миллион сомдон ашкан. Бишкек шаарында болсо зыян 17 миллион сомго жакын деп эсептелген.